Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube көрермандары, сүйүктүү окуучулар. Мен сиздер менен бүгүн онлайн сабак өтмөкчүмүн. Аты жөнүм Шермамат уулу Рамазан, номер 11 мектеп интернатынын кыргыз тили жана адабият мугалими. Бүгүн сиздер менен онлайн сабак бөлүшмөкчүбүз. Сабагыбызга назар салып, көңүлүңүздөрдү буруп отуруңуздар. Zamanbap.net'te эксклюзив. Азаматты чыгытат, начар болсо ден соолук. Аны эмесе бүгүнкү сабагыбыз тарбиялык саат. Сабактын темасы жашоонун мааниси, сарамжалдуулуктун, үнөмдүүлүктүн мааниси, ысырапкерчиликтин зыяндуулугу. Сабактын максаты жашоонун маанисин түшүндүрүү, экономикалык тарбия берүү. Сабактын жүрүшү мугалим жашоонун кыйындыгы эмне менен байланыштуу, турмуштагы көйгөйлөр кандай жаралат деп суроо коюп, окуучулардын жообун угат. Жашоонун маанисин билбей, ысырапкерчиликке жол берүүдөн жаралат деген жооп укканга чейин мугалим тура берет. Мугалим окуучулардын суроосун жообун уккандан кийин төмөндөгүдөй далил көрсөтөт. Окуучулардын алдына бош идишти алып келип, анын ичине чоң-чоң таштарды салат. Таштарды салгандан кийин окуучуларга толдубу деп сурады. Окуучулар ооба деп жооп беришти. Андан кийин таштардын арасына кумду салды. Кумду салгандан кийин окуучуларга толдубу деп сурады. Окуучулар ооба дешти. Анын үстүнө сууну куюп жиберди мугалим. Суу чоң-чоң таштардын арасына, кумдардын арасына сиңип кирип кетти. Окуучуларга бул идиш толдубу деп сурады. Окуучулар ооба деп жооп берди. Буну менен сиздер окуучулар эмнени түшүндүңүздөр дегенде окуучулар бир азга ойлонуп калат. Чындыгында жашоонун мааниси ички руханий нерсе, ал суу сыяктуу. Ал эми акча, байлык, иш, кызмат коомдогу ордубуз. Биз тандаган кийим, буюмдар сырткы бош идиш сыяктуу. Биз көп учурда баалуу кийимдин коозун, кымбатын тандайбыз деп жатып, жашоонун даамын унутуп калабыз. Адамдар өзүнүн жакшы жашоосу үчүн тынбай күрөшө беришип, башкалардын жашоосуна маани бербей калышат. Ошондуктан өз жашоосунун маанисин жоготуп алышат. Симон Афоницкий айткан экен. Мааниси жоготулган жашоо өмүрдүн ысырапкерчилиги. Ысырапкерчиликтин эң жаман түрү ушул мааниси жоготкон жашоо. Эми маанилүү жашоону маанисизден кантип ажыратууга болот, ошого көңүл бөлөлү. Адамдын ниети, ою көп нерсени аныктайт. Ойдун, ниеттин табигаты жазылган, алардын өзгөрүшү менен адамга жашоодо берилүүчү нерселер да өзгөрөрү белгиленет. Мен Кудайдан күч сурадым. Жашоодо мага күчтүү болсун деп кыйынчылык берди. Мен акыл сурадым. Жашоодо мага акылга байысын деп проблемаларды берди. Мен байлык сурадым. Жашоодо мага иштеп байысын деп ден соолук берди. Мен ийгиликке жетүүдө кааладым. Жашоодо мага жеңип чыгуу үчүн тоскоолдук берди. Мен сүйүү сурадым. Жашоодо мага адамдарга ак көңүлдөн жардам берүүгө мүмкүнчүлүк берди. Мен жашоодогу бардык жакшылыктарды сурадым. Жашоодо мага жакшылыктарга алып баруучу жолдорду ачып берди. Мен сурагандарымдын бирин да албадым, бирок бул жашоодо керек болгон нерселердин баарына ээ болдум.
Бүгүнкü сабагыбызга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биз албетте кыскача тарбиялык сааттан бирок көп нерсе үйрөнө алабыз деп айтабыз. Албетте кийинки сабагыбызда жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.